Жалал Абад мамлекеттик университетинде кадрдык кыскартууларга дуушар болгон окутуучулар ректордун башкаруу саясатын айыптап чыкты. Тарых илимдеринин кандидаты Сапарбек Наркеев бул окуу жайда 20 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келген. Айтымында ал илим жактап жүргөн учурунда ага айтпай негизсиз кызматынан алып койгон. Азыркы учурда келишимди түзгөн эмес, түзбөй жатат. Илимдин кандидаттары, докторуналыктар менен ар кандай шылтоолорду айтып. Буга чейин дагы бир нече эжекелерди мыйзамсыз бошоткон. Ал боюнча соттун чечимдери да бар. Бирок тилекке каршы ал соттун чечимдерин бул ректор аткарбай жаткандыгы ого бетер окутуучулардын составын наразылыгын пайда кылууда. Наркеев сыяктуу ректоратка нааразычылыгын айткан мугалимдер ондоп саналат. Быйылкы жаңы окуу жылында эле бир нече кызматкер жумуштан кеткен. Алар бул жагдайды шайлоого да байланыштырышат. Анткени октябрь айында окуу жайдын ректорлук кызматына шайлоо өтөт жана ал университетти 5 жыл башкарат. Ректордун куугунтугунда жүргөн айрым мугалимдер өткөн жылы да бул жагдай боюнча Садыр Жапаровго эл менен жолугушуу учурунда кайрылган. Мен Жалал Абад мамлекеттик университетинде доцент болуп иштейт болчумун. Доцент болуп иштейт болчумун. Биздин жагууга 2017 жылы кылмыш иши козголгон жетекчилигине карата. Андан кийин Индия мамлекетинде жүргөн, Кыргызстанда жок 175 студентти окутту деген жалган фактыны аныктап чыкканым үчүн дагы иш козголгон. Ошонун негизинде мен жумуштан кетирип атат. Муну жаап жашырып атышат. Бүгүнкү күндө тергөө иштери 3 жылдан бери Биз менин көз карашымда азыркы ректор шайлоого катышпаш керек. Анын моралдык да укугу жок. Материалдык да укугу жок. Эмне үчүн дегенде ал бул боюнча бир нече жолу илимге кызыккан адамдар жөнүндө сөз болгондо дагы бул айткан. Илим жактасаңар өзүңөр үчүн жактайсыңар да мага кереги жок деген сөзү бар. Ректордун сөзү айта турган сөзүбү? Жалал Абад мамлекеттик университетинин азыркы ректору Кеңешбек Усенов 2016 жылдан баштап аталган окуу жайды жетектеп келет. Ал эми окутуучулардын айтып жаткан дооматтарына карата пикир айтууну каалаган жок. Тагыраагы ал бул иштерде мыйзамсыздык орун албаганын айтып, кенен маалымат бере албасын билдирди. Мен азыр интервью бергенде туура эмес болуп калат. Азыр бүт бар. Сиздин атыңызды айтып атпайбы? Алар барды сизге эме. Мейли айта берсин. Gelip bak sot koyuyorsun, bağrına versin, sot torunun pozuma çeşit koyuyor. Anan gibi kalkmıyorum biz yapmışım. Oşul boyunca aytıp koymazsan da fikirinizde. Terejeye çıkıyor koyuyoruz. Усенов кызматта турган 5 жыл аралыгында окуу жайда 200гө жакын кызматкер иштен четтетилген. Мындай маалыматты окуу жайдын кадрлар бөлүмүнүн башчысы Осмонова айрым басылмаларга билдирген. Айтымында быйыл эле 4 кызматкерди саат жок деп кызматынан бошоткон. Буга чейин аталган окуу жайдын мугалимдери ректор кызматкерлерди негизсиз иштен бошотууда деген жүйө менен бардык инстанцияга кайрылышкан. Бирок азырынча жооп боло элек. Алар бул боюнча иштерди эч бир орган тыкыр көзөмөлгө албай жатат дешет. Кошумчалай кетсек, Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинде 5000ден ашуун студент билим алат. Жалпы 1000ге чукул окутуучу иштеп келет. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.